Кара тамак жедиңер, суу ичтиңер, сүт дагы ичтиңер, эс алдыңар, анан мечитке кирдиңер. Эми үйгө кириш керекпи? Көчөдө эле жүрө бербей үйгө кириш керек да. Ар бир адамдын өзүнүн үйү бар, жашай турган жери бар. Ошол үйгө киргенде дагы эрежеси менен, жол жобосу менен, тартиби менен, сүннөтү менен кире турган болсок, үйдө береке болот. Ар бир адам каалайт да үйүндө берекет болосун. Каалайбы? Үйдө тынчтык болсун, үйдө уруш талаш болбосун. Ошондуктан үйдө ар бир адам, чоңдор дагы, силер жаш балдар дагы үйгө киргенде бир сүннөт менен кире турган болсоңор өтө көп пайдасы бар. Кара, мисалы, үйгө киргенде Аллахтын атын айтып, бисмиллах деп кирүү. Үйгө бисмиллах деп кирген, бул үй да бул сарай эмес, малхана эмес, стадион эмес, үй. Бисмиллахны айтып киргенде, демек сен Аллах Тааладан бир жакшылыкты тилеп, жакшылыкты күтүп, үмүт кылып үйгө кирип жатасың. Оң бут менен аттап, бисмиллах деп үйгө кирдиң. Үйүңө, үйдүн ичиндегилерге көрсөткөн сый урматың, адеп ахлагың болот. Анан Аллахумма инни ас'алука хайрал маулажи ва хайрал махражи бисмиллахи валажна ва бисмиллахи харажна ва алаллахи раббина таваккална. Дуасын окуп кирсең, ушунчалык пайда, чексиз пайда болот. Аллах Тааладан сен кара суранып жатасың. О Аллахым, албетте мен сенден үйгө жакшы кирип, жакшы чыгууну суранам. Жакшы кирип дегени, мен үйгө киргенимде жакшылыктар гана болсун. Жана үйдөн чыкканым жакшылык үчүн гана болсун. Үйгө киргенимде жакшылыктар болсун дегени, үйдө Аллах сактасын, оору сурко болбосун, жокчулук болбосун, караңгы болуп свет жок болуп калбасын. Үйгө киргенде токчулук, молчулук, тынчтык, баары чоңдор бири-бирин сый, урмат менен болсо жакшылык болот да. Сен үйгө кирип жатканда Аллах Тааладан ошонун баарын тилеп, суранып кирип жаткан болосуң да, сүннөт боюнчачы. Ал эми үйдөн чыкканым дагы жакшылык болсун дегени, үйдөн мектепке окуганы баратасың, үйдөн бир туугандардын зияратына, үйдөн бир мечитке, үйдөн атаң менен, апаң менен базарга, ошол үйдөн чыгуунун баары жакшылыкка. Демек сен Аллах Тааладан үйдүн ичинде да жакшылык болсун, мен үйүмдөн чыксам жакшылык үчүн, жакшы ниетте чыгайын деген өтө чоң бир тилек менен үйгө кирип жаткан болосуң. Үчүнчүсү, үн чыгарып, билдирип кирүү. Акырын, уурудай кирбеш керек. Үйгө кирип жатканда өзүңдүн үйүң болсо дагы, эми кошуна туугандын үйү болсого уруксат алмайын кире албайсың, кирбеш керек. Өз үйүнө дагы адам кирип келатканда үн чыгарып, ассаламу алейкум деп жөтөлүп, же кичине такылдатып кирүү керек. Үйдөгү адамдар үйдө чочуп кетпесин да сени көрүпчү. Акырын билдирбей, сен кеч келгенсиңби? Атаң айткан саат 10-до кел деп, сен 11-де келгенсиң. Бутуң учуң менен басып келатасың. Кокустан сен чоң апаң көрүп калса, чочуйт. Чочуган адам ооруйт. Ошого эркектей ачык убагында кел, 9:30-да кел, такылдатып эле, тарактатып эле үн чыгарып үйгө кирүү керек. Үйдөгүлөрдү коркутуп үркүтпө. Бул эскиден ата бабаларыбызда да бар эле. Мындай кичине жөтөлүп келбейсиңби дейт эле да. Акырын келгендерге. Ошондойбу, уккансыңарбы? Кичине мындай жөтөлүп келсең адам чочутпай дейт да. Ошого сүннөт боюнча кабар берип, үн чыгарып кирүү. 4-үнчүсү оң бут менен кирүү. Айттык го, дааратканага, баняга, мусорга киргенде сол бут менен, калган үйгө, мечитке оң бут. Себеби үйдүн ичинде ата энеңиз бар, үйдүн ичинде Кур'ан бар, үйдүн ичинде
тамак жей турган жер бар, жакшы эс ала турган, намаз окуй турган таза жакшы жер болгондуктан үй ыйык жерлерден болуп саналат. Ар бир адамдын үйү Аллах Тааланын ал адамга берген эс ала турган, тынчтана турган, сактана турган жер болот. Ошондуктан жер бетиндеги ар бир адамдын үйү өзүнө эмне болот экен? Ыйык болот. Берекелүү. Ошого үйгө кирип жатканда оң бут менен. Анан машалла үйгө киргенде салам айтуу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Ата-энеге салам айтуу үчүн сөзсүз эле чет өлкөгө барып келүү шарт эмес. Биз алыс сапардан кайтсак анан салам айтабыз. Мектептен келдиңби, үйгө киргенде ассаламу алейкум апа, ассаламу алейкум ата. Кандай сонун көрүнүч. Айткылачы. Байкең бар, ассаламу алейкум, байке кандайсыз? Эжең бар, ассаламу алейкум. Кичинекей иниң бар, ассаламу алейкум, азамат кандай? Үйгө салам айтып кирген, бул эмне болот? Кара, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Же ассаламу алейкум деп кирген, силерге Аллах Тааланын саламатчылыгы, тынчтыгы, берекети жана мээрими жаасын деп тилек айтып келатасың. Эми жакшы тилек айтып кирген адам урушпайт да бирөөнү. Sen жакшылык менен киратасың үйдүн ичинечи. Сени көргөн апаң канча көңүлү көтөрүлүп, кубанып калат. Азамат балам, алейкум ассалам, азамат, кандайсың, окууларың кандай, жакшы. Анан эле үйгө кирип келгенде мектептен же уруксат сурап ойногону чыктың эле, же мечитке бардың эле, кыскасы сырттан үйгө кирип келгенде үн чыкпай, эшикти ачып кирип келип, бул болбойт да. Сарайга барып, бир четинде отуруп карап турсаң, койлор бар го, койлор. Сарайга кирип келет, жөн эле үн чыкпай кирип келет. Болбосо койдун дагы үнү бар, турабы? Мә деп маарайт. Бирок койлор бири-бирине салам айтпайт, учурашпайт. Жөн эле кирип кете берет. Себеби алар кой да. Биз кой эмеспиз. Биз алхамдулилла адамбыз. Мусулман адамбыз. Ошого үйгө кирген сайын, мечиттен келген сайын, мектептен күндө келген сайын үйдө ассаламу алейкум деп учураша турган болсоң, бул үйдө бир кара, берекетсиздик болбойт. Бул үйдө чыр-чатак болбойт. Бул үйдө келишпестүүлүк болбойт. Бул үйдө жокчулук болбойт. Бул хадисте айтылган. Салам айтып кирген үйдө жокчулук болбойт. Баарыбыз каалайбыз да үйүбүздө, машалла, токчулук болсун, баары сонун болсун. Үйгө баргың келет да, ананчы үйдө тынч, үйдө бүт нерсе бар болсо, адам мектептен чыктың, түптүз үйгө баргың келет. Ойноп бүттүң, түптүз үйгө баргың келет. Мечиттен үйгө. Аллах сактасын, үйдө барсаң эле байкең сени урушса, барсаң эле кеч калып барсаң апаң урушса, же апасы менен атасы урушса, андай үйгө кечирээк барайын дейсиң да. Эмне себептен андай болот? Себеби сен үйгө киргенде сүннөт менен кирген жоксуң да, салам айтып кирген жоксуң. Макул, бүгүн салам айтып кир, сага эч ким алейкум ассалам деп айтпады. Эртеси, күбүрс күнү, бир жумадан кийин, 10 күндөн кийин ассаламу алейкум деп кирген, сен ассаламу алейкум десең, бирөө алейкум ассалам балам. Кичинекей азамат иниң бар го, чоңойгондо сага салам берет. Эмнеге? Сени үйгө кирген сайын ассаламу алейкум деп салам айтып киргениңди уккан да ал. Жаш бала эмнени жасайт? Көргөнүн жасайт. Көргөнү эмне? Сен үйдөн киргенде ассаламу алейкум азамат, бир колунда конфет болсо конфет берип койдуң. Эми сен мектептен келген сайын азамат эмне кылат сени? Күтөт. Анан ассаламу алейкум деп айта албайт да. Бирдемкелерди айтып сага колун узатат. Сен ассаламу алейкум дейсиң дагы, бир конфет берип коесуң. Буну менен өз ара ынтымак, мухаббат, биримдүүлүк болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Мен силерге ушундай бир амал үйрөтөйүнбү? Ошону кылчу болсоңор, өз ара ынтымак болосуңар."
Sahabalar aytқан, albatta aytыңыз degende afşus salama baynakum. Ala unabbiukum bi şeyin iza fa'altumuhu tahabbtum. Aytayım bizlerge, uşunday bir sonun amaldı, işti. Eger аны kılçı bolsoňor, öz ara biri-biriňerge ıntymak, muhabbat, birimdүүлük bolat. Aytayım mı degende sahabalar aytdı, albatta aytыңыз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emne dedi? Afşus salama baynakum. Öz ara salamdı taratqıla. Eň salamga tatıktуу bizdin ata enemiz. Biz köçödө dostor biri-biriňe bilen uçuraşkanda salam dep turup, koluňary çabup, başyňary tegizip kuçaktaşıp koýasyňar go. Jakşı. Birok salam emes, assalamu aleykum da. Assalamu aleykum dep tuura tak aytkandy үйrөнölü. Anan jaşı çoňdorgo jaşıraktar salam aytış kerek. Anan oturgan adamga basıp baratkandar salam aytış kerek. Köpçülük kelatsa, bul jaktan 2 kişi tursa, tijaktan 10 kişi kelatsa, bul 2 kişi tigi 10 kişige salam aytış kerek. Atasına baldары salam aytış kerek tartip boyunca. Emi salamды özü kim algaç salam aytsa, oşol kişi emne bolat? Tekebbir emes bolat. Tekebbirçilikten alыс bolat. Peygamberimiz aytkan, al-badi'u bis-salami bari'un minal kibri. Salamды algaç bergen adam tekebbirçilikten alыс bolat. Anan sen mektepte jaşың çoňurak da, misal 14-15 yaştasың, anan senden kişirek 10 yaş, 9 yaşar 3-4 klassagy ballar kelatsa, karap turup, oy, kana salam. Anday bolboyt. Sen özüňden kiçinekeylerden kana salam dep kütkön orduna assalamu aleykum inilerim kandaysыңар dep koysoň, ertesi günü alar sağa salam beret. Oşuğa salamdı biröden soranbagla, ne salam berbeysiň dep. Sen salam ber. Salamdı birinci bergen emne bolat eken? Tekebbirçilikten alыстayt. Alыстayt degen emne degeni? Demek bul adam tekebbir emes. Tekebbir adam emne kılat? Kütüp turat. Salam bere berbeybi. Anan ötüp ketkeninde çakırat. Berkel. Kelesin anan çoňda. Ne salam berbeysiň? Keçires assalamu aleykum. Kolunda berbeyt anan. Salam berip jürseň bolu? Degen adam kim bolat? Tekebbir bolat. Sebebi kiçipeyel adam assalamu aleykum özü uçuraşat. Üýge kirgende salam, köçödö jaşı çoňdorgo, aksakaldarga salam taratуу bul ötö jakşı. Tanıgan adamga dagı, tanыбaganga dagı salam aytıp jüreli. Albatta musulmandarga. Elemi musulman emes bir tanışın, je koşnaň bolsa salamatsızbı, je здравствуйте, je bolbosa dagı ne deysiňer? Привет, je dagı kandaýsy? Hem salam ayt. Birok hem alhamdulillah bizdin өлköde bar ele musulman assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Lötö jakşı.